Сіздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Байланышта психолог Бактыгүл Арстанбековна. Бизде бүгүн көптөн күткөн вебинар гармониялуу айым вебинарына кош келдиңиздер. Мен азыр эки жактан чыкканга аракет кылып атам. Бир жакта YouTube'да трансляциядамын. Экинчи жактан түз эфирде Instagram'дабыз. Көрүнүп угулуп жатабы айымдар? Так, азыр сиздер пока кошулгуча мен дагы бул жакта YouTube'ду настройкалап алайын. Бүгүнкү темабыз гармониялуу айым деп аталат айымдар. Так. Дай буюрса. Открытый доступ. Покажите аудиторию ведения для детей. Ассаламу алейкум. Кош келдиңиздер айымдар. Толкунданып жатам. Буюрса бүгүнкү эфирибиз баарыбызга пайдалуу болсун, гармонияга кантип келебиз деген темада эфир. Дагы биз бир 2-3 минутта башка айымдардын келүүсүн күтүп турабыз. Ага чейин келиңиздер биздин географияны белгилеп алайлы. Ким каяктан көрүп жатат? Биз Бишкектен чыгып атабыз. Ушул негизи азыр эфирге чыгаардын алдында дагы бир аз ойлонуп жаттым да. Мен бул ишти эмнеге кылып атам? Мен мисалы эфирге эмнеге чыгып атам? Мисалы мен азыр оруз айы, кечки убак эс алып кино көрүп жатсам болот, жок мен аракет кылып, айымдарды топтоп сабак өтүп атам. Эмне кызыкчылык бар деген бир суроо келди да магачы. Анан бир нерсени эстеп кеттим. Мен бир 5 жашымдан эле бир элес бар да, көз алдымда элес бар. Мен сахнада турам микрофон менен, анан элдин алдында сүйлөп атам да. Анан көп бир чоң коомдун алдында сүйлөп атам. Ушундай бир элес келе берет да, мага кичинекей кезимден беричи. Анан бул нерсе жөн жерден эмес да, жөн жерден эмес. Бул Аллах Таала ар бир адамга бир өзүнүн жолун, өзүнүн талантын, шыгын, бул дүйнөгө кандай бир жакшылыктарды, пайдаларды алып келет, ар бир адамга өзүнө бир миссиясын берип койгон да. Анан ошол миссияны бизге каалоо катары, элес катары, бир желание түрүндө ичибизге салып коет да. Анан карабайсыздарбы, ошол элес менден кой бербейт да. Мен дайыма ошол микрофон менен элдин алдына сүйлөшүм керек деген бир каалоо мени түртө берет да. Анан буну дагы мен Аллах Тааладан бир неемат дейт го, жакшылык катары кабыл алып, демек бул менин миссиям. Ушул аламда, ушул дүйнөдө мен асооп таап калганга, пайда алып келгенге Аллах Таалам бири-бирибизге себепчи кылат да. Ошол башка адамдардын жакшы бир жолго келип, жан дүйнөсүндө тынчтык болуп калышына мен себепчи кылып колдонот Аллахым деп ошол элести, ошондой элестетип бүгүн эфирге чыгып аткан эң негизги миссиялардын бири ошол да. Аллах Таала берген талантты ичимде кармап сактап калбай, талант деген элге кызмат кылыш керек да, элге кызмат кылуу. Мен көрүнүп угулуп жатамбы? Бир белгисин басып коюңуздар. YouTube'дан да чыгып атам, Instagram'дан да чыгып атам. Жакшы, анда эмесе буюрса баштай берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Орозо айыңыздар куттуу болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Фондо мен музыка коюп койгом, ушу сиздерге тоскоолдук кылган жокпу?
жүзүңүз нурдуу айым экенсиз, чоң рахмат. Бир аз катуураак сүйлөйүн, Жилде. Музыка тоскоолдук кылган жок, Ютубтагы айымдар, мен в основном эмеге Инстаграмга карап сүйлөйм, анткени бул жакта менде слайд бар да, ошол жак, ошого байланыштуу. Биздин темабыз бүгүн гармониялуу айымдар. Неге бул теманы тандадым? Азыр түшүндүрө кетем. Алла таалам сиздерден ыраазы болсун дейт, баарыбыздан ыраазы болсун, буйруса. Тема кызыктуу бүгүн. Алгач мен өзүм тааныштыра кетейин. Мен психолог болуп иштеп атканыма 5 жыл болду, буйруса. Алгачкы билимим инженерия багытында, ал багытта иштеп, мага мындай жакпады, көңүлүмө толбоду. Анан декретте, турмушка чыгып, декретте отурганда психологияга кызыгып кеттим. Ошол жактан курстарды алып, бир техникаларды колдонуп, пайданы алгандан кийин, көргөндөн кийин ошого кызыгып, специальность окудум. Москвадан МУПО деген университеттен 2 высшее образование алдым, психолог-консультант деген. Анан азыркы учурда дагы бир окууну бүтүрүп атам, 3 жылдык окуу. Бул МИГИП деген Московский институт гештальт и психодрамы деген университет бар. Ошол жерде дистанционно окуйбуз. Дистанционно дегенде филиалы Бишкекте бар, ошо филиалында окуйм да. Анан буюрса жайында ошо аттестация кылыш үчүн ошол МИГИПтин өкүлдөрү келип, бизден аттестация кылып, диплом тапшырып кетет да, Кудай буйруса. Ошол өзү гештальт терапевт мен. Анан өзүмдү руханий психолог деп атап келем. Себеп дегенде мен психологиянын жалгыз өзүн гана колдонбостон, мындай руханий диний көз карашта психологияны ошо биздин ислам динибизге, кыргыз маданиятыбызга адаптация кылып, локалдаштырып анан колдоном да. Ошол өзгөчөлүгүм бар. Жана ушул өзгөчөлүк мага негизи жагат да. Мисалы, психология сизге эски эмоцияларыңызды жашаганга жардам берсе, руханий көз караш менен караганда биз тагдырды кабыл алуу, Аллахка таштоо, Аллахка ишенүү, Аллахтын бир бизге бардык нерсенин эң жакшысын берип атканына ишенүү деген бул дагы биздин жүрөгүбүздү мындай жеңилдеткен, тазалаган ишенимдердин бири да. Аябай назик аял экенсиз дейт. Аял дейбиз, бири-бирибизге айым деп айтабыз, Бир аз катуураак сүйлөңүз дейт. Үнүмдү катуураак чыгарайын, Аракет кылам буйруса. Эми өзүмдү тааныштыра кеттим, профессиональный жактан, Анан бул менин үй бүлөм. Так. Үй бүлөм азыр жолдошум экөөбүз чогуу 3 баланы тарбиялап келебиз. Бир кызым, 2 уулубуз бар. Бул жерде 2006 жылы сүрөтүбүз, биринчи сүрөттө. 2016 жылкы сүрөт, кийинкиси 2025 жылкы сүрөт. 2016 жылдагы мен чөтө сиздерге жакын болуп көрүнбөй атат, Өзүмө ишенбеген, самооценкам төмөн, аябай мындай башкаларга жагына берген, коркок, ошол эле учурда достигатор айым болчумун. Азыр ошолорду ачыктай кетем. Өзүмдүн ошол окуямды айта кетсем, психологияга чейин, так, азыр мен бул жерден чыга албайтам. Психологияга чейин азыр сүрөттө көргөнүңүздөрдөй эле материалдык жактан дагы бир аз начарраак абалда болчубуз. Буга себеп ошол ички дүйнө да. Бизде азыр ар бир адамда бир көйгөйлөр бар, Ошол көйгөйлөрдүн түп тамыры чындыгында жан дүйнөбүздө жатат да. Мисалы, өзүн татыктуу эмес сезген, самооценкасы төмөн айымга
көбүнчө тегерегинде орой мамиле жасалат. Күйөөсү ага орой мамиле жасайт, кайын журту келгише берет дегендейчи. Өзүнүн балу сезген айымга бардыгы мындай сый урмат менен мамиле жасайт да. Ошондуктан азыр жашооңузда кандай көйгөй болбосун, бардык нерсенин чечими бар, ал каякта жан дүйнөңүздө. Ошондуктан мен сиздерди колдош үчүн, сиздерге бир үмүт болуш үчүн, сиздерге бир айым катары колдоо бериш үчүн мен бул жердемин, сиздердин жаныңыздардамын. Эми сиздердин абал жөнүндө сүйлөшүп кетели да. Мисалы, ким баарын өзү көтөрүп жүрөт. Мисалы, үй бүлөнү багыш керек, балдарды багыш керек, там алыш керек, машина алыш керек, майда чүйдө кийим кечек, продукты, комуслуганы төлөш керек. Ким ушундай бизнести кылыш керек? Ушундай задачалар көп. Кимдики? Кол көтөрүп койгулачы. Биз деген эфирди сакташыбыз керек да. Ал кийин бүткөндөн сакталат, Окей. Ким ушундай абалда баарына жетиш керек деген абалда жүрөт, айтсаңыздар? Мен дейт. Мисалы, кээ бирлер ошо акчаны да табат, үйдү да кылат, балдарды да карайт. Прям абсолютно бардык мындай адамдын базовый жашоосунда жумуштардын баарын аткарат да. Кээ бирлер жолдошу акчаны табат, алып келет, бирок үй тиричиликтин баарына жетишим керек, балдарды карашым керек деп ошо үй тиричиликтин жумуштардын маселелерин бүтүрөм деп, мындай жетишим керек деп аябай чарчайт да. Бул абал сиздерге тааныш, Кээ бирлер үйдүн ичинде достигатор болуп кетет. Достигатор деген мен баарын өзүм жетишим керек деп милдеттүү сезип алган да. Байланыш келди, кайра байланыш келди. Бирөө үйдүн ичинде хозяйка, домохозяйка катары достигатор болуп кеткен да. Терди тазалаш керек, берди тазалаш керек, тамакты кылыш керек, балдарды караш керек. Ошол функция. Үйдө домработница функциясын аткарат, повар функциясын аткарат, нянька функциясын аткарат, бирок өзүн жоготуп койгон. Ушул абалдар таанышпы? Ошол эле учурда ким акыркы убакта абдан көп тез ачууланат? Ким тез ачууланат? Балдарына бакырат, күйөөсүнө бир жашынакай мамиле кыла албайт. Саламатсыз, менин күйөөм жок, балам жок, үйүм жок, машинам жок, карыз, кредит кантип чыкса болот? Карыз, кредит көбүнчө кимде болот? Жан дүйнөсүндө мен карызмын, мен бардык адамдарга милдеттүүмүн, я должна деп сезген адамда болот. Ошол сезимиңизди кое берип проработка кылганыңызда, Кудай буюрса, сизде ошол көйгөйлөр кетет. Азыр ким тез ачууланып атат? Балдарына бакырып атат, күйөөсүнө мындай орой мамиле кылат, маанайы жок, постоянно энергиясы жок. Кимде ушундай болуп атат? Я легко могу разозлиться, дейт. Я никому не могу отказать. Жумшактык, өтө жумшактык. Азыр бул жөнүндө дагы сүйлөшөбүз. Мисалы, сиз чарчадыңыз, үйдө майда балдарды карап атасыз, үй тиричиликтерин кылып атасыз, дагы онлайн бир жумушту аракет кылып иштеп атасыз, чарчап атасыз да. Бирок чарчадым деп бирөөгө айта албайсыз. Чарчадым деп айткандан ыңгайсызсыз. Кантип мен баарына жетишим керек да, мен жакшы кыз болушум керек деп ойлоносуз. Сиз айткандын баары бар менде, дейт. Өзүңүзгө мындай чарчадым деп уруксат бере албайсыз да. Сизге бирөө жардам берип койсо, мисалы, менде азыр
үй тиричиликти кылганга жардамчым бар, бала караганга жардамчым бар. Буга мен ичимдеги бир сезимдерди проработка кылып, өзүмдү өнүктүрүп келдим да. Биздин маданиятта, биздин коомдо бир кишини үйүңө жалдап иштетүү деген нерсе жок да бизде, көпчүлүктө. Эмнеге? Анткени айымдарды баарын өзүң жетишиң керек. Сен төрөп келип, эртеси күнү эле бүт тиричиликти кылып, баарына кызмат кылып, баардыгын сонун кылышың керек деген бир мындай мышление да биздин коом. Ошентип чоңоюп анан кийин бирөө мага жардам берсе, уяласың да. Өзүңдү жаман сезесиң. Еще сенин жакындарың да бир балаңды карай албай нянька жалдап деп мындай жаман көрүп, осуждать эткен адамдар да болот да. Ошондон улам баягы өзүн татыктуу эмес сезсе, мага жардам берсе болот. Мен бир бул дүйнөдөн жакшылыктарды кабыл алсам болот деген сезими жок айым жардам кабыл ала албайт. Жолдошу жардам берсе да өзүн кыжалат сезип кетет. Кантип мен күйөөм мага үйдө жардам берсе, значит мен жаман аялмын. Балдарыма жардам берсе, значит мен балдарыма жетишпей карай албайт, мен жаман аялмын. Тем более сырттан акча төлөп жалданган адамдын жардамын вообще кабыл ала албайт да. То есть сырттан сизге бир жакшылыктардын, акчанын, камкордуктун, белектердин келүүсү үчүн жан дүйнөдө ошого орун болуш керек. Ёмкость, внутренняя эмоциональная ёмкость, открытость должна быть да. Ошол орун болбосо, сизге бир жакшылыкты Кудай Таалам сала албайт да. Орун эмне менен жабылып калат? Мен жаманмын, мен күнөөлүүмүн, мен баарын өзүм жетишим керек, мен чарчаганга укугум жок деген биздин ишенимдер ошондой бир сырттан келүүчү жакшылыктарды тороп коет да. Мен баягы айтып атпаймынбы, эмне үчүн менде нянька пайда болду да? Үй жыйнап берген жардамчы пайда болду. Анткени мен уруксат бердим. Ичимден уруксат бердим да. Мен жардам алууга, колдоо алууга, сүйүү алууга, камкордук алууга татыктуумун деген сезим өрчүдү да. Бул жөн эле болбойт. Бунун үстүнөн адам иштеш керек да. Башында уялып жүрдүм, кантип эми өзүм ушу үйүмдү шыпыра албаймынбы, өзүм полумду жууа албаймынбы депчи. Бирок мен маанилүү нерсени түшүндүм да. Баарына жетишип, жанталашып, эч кимге жагына албайт экенсиң. Өзүңдү чарчатып, чарчагандан кийин милдет кылып, анан сага үй бүлөң айтат да, сен эмне 10 жолу пол жуу дедимби? Же кечке 5 түр тамак жасап бер дедимби? Кылбай эле койбойт белең дейт да. Өзүн өзү кыйнап, иш кылып, өзүн өзү кыйнап, бирөөлөргө жагынгысы келип кызмат кылган аял эртеси күнү милдет кылат. Милдет кылат, таарынат, андан да жакшы мамилени күтөт, алар бербейт. Анан конфликт болот да. Ушундай бир мамилелерди чырмалаштырып, ордоштургандан көрө эмне? Өзүңдү аяп, чарчатпай, өзүңө кам көрүп, колдоо алып, өзүңдү сүйсөң, эч кимден сүйүү талап кылбайсың. Өзүңө өзүң жакшы мамиле кылсаң, эч кимге одолжение да кылбайсың да. Анан сен жакшынакай без напряжения жүргөнүңдөн улам үй бүлөң менен да мамилең абдан жакшы болот. Дагы көйгөйлөрдүн бири, көп айымдарда акча жок. Же өзү акча таба албайт, же күйөөсү акча бербейт, деги эле акча менен мамилеси начар да. Бул көйгөйдү дагы буйруса сиздер менен чечүү жолдорун сүйлөшөбүз. Кимде акча көйгөй бар, жогоруда айтып кетти, кредит деп. Мен 5 балалуу жалгыз апамын, тириликти эптеп кылып атам, бирок нерв боло берем дейт. Нерв боло берем деген, ачууланам, тез ачууланам деген бул хронический стрессте жүрөсүз, аябай чарчайсыз. Чарчаганыңызды кабыл алып сезбейсиз, кабыл албагандан кийин сиз эс албайсыз. Non-stop стресс, non-stop чарчоо абалында жүрөсүз, ошон үчүн тез ачууланасыз да. Анан бул абалга сиздин келишиңиздин бирден бир себеби сизде убеждение бар. Мен жалгызмын, мага эч ким жардам бербейт, мени эч ким жакшы көрбөйт, мен эч нерсе татыктуу эмесмин деген ушундай негативный убежденияларыңыз бар. Ошон үчүн ушундай бир тагдырга келип калат адамчы.
ушул убежденияларыңыздан эле чыкканда, бул жерде травмалар бар, комплекстер бар, чыкканыңызда Кудай Таалам ошол окуяларды, тегереңиздеги ситуацияларды өзү оңдойт. Биздин жоопкерчилик ниетибизди оңдоо. Ниетибиз ошол убежденияларыбызда. Биз эмнеге ишенип атабыз? Жашоо кыйын деп ишенсек, ошого ылайыктуу окуяларды Аллах Таалам берет, кыйналып жүрө беребиз. Мен жалгызмын деп ишенип жалгыздыкка түшүп кетсек, өзүң бардыгын жон териң менен көтөрүп жүрө тургандай бир кырдаалдарга Кудай Таалам түшүрүп коет. Анан мен жалгызмын, мен баарын өзүм кылып атам, мен кыйынмын деп жүрө бересиң да. Ошондуктан ушу жалгыздык сезиминен чыгуу бул проработкаларда болот буюрса алдыда. Жалгыз эмес экениңизди, бул жерде ташталуу травмасы да бар, ата эне тарабынан ташталуу травмасы. Ошол нерселерден чыкканда ниетиңиз өзгөргөнүнөн улам Аллах Таалам жаныңыздагы адамдарды, кырдаалдарды оңдоп, сизге жылуу мамиле жасала турган бир абалга алып келип коет да. Менде энергия жок, балдарыма көп бакырам, чарчап атасыз. Менин уйкум эле келип жатат. Азыр уйкусу келип аткандар, демек сизде сопротивление, каршылык болуп жатат. Ушул эфирде сиздин жан дүйнөңүз сезип атат, сиз трансформация болосуз, мышлениеңиз өзгөрөт. Ошону сезген адам уйкусу келип, качып, бирдемеге алаксып, эфирди түшүнбөй ушинтип баштайт да. Эстеп, акча проблемасын айта кеттик. Кээ бир айымдарда акча көп, акча монтип койсо эле келе берет, бирок жан дүйнөсүндө тынчтык жок, өзүн бактылуу сезбейт, жанында күчтүү эркек жок, дайыма алсыз, ага көз карандан баласындай болгон эркектер болуп калат да. Бул айымдар дагы өзүнчө бир кайгырат. Неге мага эч ким кам көрбөйт? Неге ментип таянып, анын бир плечосуна таянып өзүмдү тынч сезип кала турган жанымда адамым жок деп алар өзүнчө кайгырат да. Сабак ушул жактан YouTube'да болуп атат. Мен мышыктарымды баламдай көрүп калдым. Күйөөм төрөчү дейт, мен төрөгүм келбейт дейт. Мышыктарыңызды балалуу болуудан эмнеге коркуп атасыз? Балалуу болсоңуз коркунучтуу эмне болушу мүмкүн? Ошол бир нерседен коркуп атасыз, ошон үчүн балалуу болууга барбай жатасыз да. Убакыт тез эле өтүп кетип атат, Анан ушул көйгөйлөрдү мен бир көйгөйлөргө жараша айымдарды 3 группага бөлүп коем. Мондай кылып азыр 3 образы бар да. Бала аял биринчи образ, экинчи образдагы аял өспүрүм аял, үчүнчү образдагы жетилген аял, баалуу аял. Бала аял женщина-ребенок, өспүрүм аял женщина-подросток, жетилген аял бул взрослая женщина. Эми бала аял деген ким? Азыр ушул 3 группадагы аялдардын белгилерин айтам. Сиз өзүңүздү ошол жерден тапканга аракет кылыңыз. Бала аял деген дайыма бир нерсеге чыдап жүрө берет. Жок деп айта албайт, өз оюн кенен айта албайт, анын көп тамагы ооруйт, үнү жакшы чыкпайт, жай сүйлөйт, мындай деп мурдун алдына сүйлөй берет да. Анын кайын журту дайыма ага кийлигишип турат. Сен мындай кыл, андай кыл, мынтпе, антпе. Иштесе давай акчаңды мага бер, мен сен акчаңды мынтип берем деп, же болбосо эжелери, апалары дайыма бирөө ага кеңеш бере берет да. Акчасы жок бала аялдын, акча таба албайт, күйөөсү акча бербейт, мындай кичине эле бирдемеге берип коет да акчачы. Сурап алат, күнөөлүү сезет өзүн. Көп балалуу, көбүнчө көп балалуу декретте, балдар үчүн жашайт. Мындай бирөө үчүн көп нерсе кылат да. Өзүн көп күнөөлүү сезет. Жана мындай
аялдын күйөөсү көбүнчө муздак, агрессивный, тиран, абьюзер, орой мамиле жасаган адамдар жанында көп болот. Кимге тааныш, ким өзүн бала аялдын образында көрүп атат. Менде сиз айткандай кийинкиси өспүрүм аял. Өспүрүм аялдын негизги өзгөчөлүктөрү: мен баарына өзүм жетишем, ал абдан күчтүү. Мен күчтүүмүн, мен чечем, мен бүтүрүшүм керек, мен баарын сактап калышым керек, мен баардык маселени чечишим керек дейт. Ал көп акча табат. Көп акча тапканда мындай өзүнө кам көрүп эмес, уктабастан, ысык суука карабастан, кааласа да каалабаса да иши кылып акча табат да. Акча табыш үчүн аябай көп курмандык чалат. Жанында дайыма көпчүлүк учурда жоопкерчилиги жок адамдар болот. Бир туугандары деле мындай салдырап эле отурушат, ошонун көзүн карап. Күйөөсү деле ошонун көзүн карап отурат, балдары деле көзүн карап отурат. Даже бир клиентим ошентип бизнестерди кылат, үйлөрдү курат, анан келип мага даттанат да, жини келет. Күйөөм же бир ошол бизнестин биягын тиягын ала коеюн дебейт, мен айткан нерсенин жарым-жартылай чала кылат дейт да. Үйгө келем, 5 балам бар, 5 балама витамин алып берип койсом, витаминин даже нормально жешпейт дейт. Мен айтып барып, мен айтканда жанында туруп стакан менен сугуп бергенде анан витамин ичет дейт да. Ошончолук жоопкерчиликсиз адамдар тегерегинде болот. Анан алардын баарын контролдоп, көзөмөлдөп отуруп, нерв болуп, тырышып, моюн баштары ооруп, желкелери ооруп, белдери ооруйт да. Ким өзүн таанып атат? Мен өспүрүм аял экенмин, кээ бирлери бар. Эми үчүнчү, бул биз умтулушубуз керек болгон образ да. Баалуу жетилген аял, взрослая, ценная женщина. Бул аялдын негизги сапаттарын айта кетейин. Ал өзүн жакшымын деп эч кимге далилдебейт. Ал өзүнүн жакшы экенин толук жүрөгү менен сезет да. Барбы ушундай сезимсиздерде? Эч кимге жагынбайт. Мисалы, жок деп айткандан коркпойт. Эгер бир нерсеге макул эмес болсо, мен макул эмесмин деп айткандан коркпойт, анткени бирөөгө жаман көрүнүп калыштан коркпойт. Неге? Анткени өзүнүн жакшы экенин ал сезет, түшүнөт, кабыл алат, ишенет. Чыдабайт. Мага боло берет ушул дебейт. Бир нерсе жакпай жатса, мага жакпайт дейт, аны чыдап отура бербейт да, токтотот ошол жерде. Эркекти көзөмөлдөбөйт. Мындай измена кылып коёу, каякта жүрөт, эмне болуп атат деп күйөөсүн кечке чейин аңдып, тревога боло бербейт. Анткени эмне? Ташталуудан коркпойт. Өзүн баалуу сезет, баалуу сезгендиги үчүн мындай мени бирөө жөн эле таштап кетет деп ойлобойт да, өзүн баалуу сезет. Таштап кетсе, значит мен ага керегим жок экен. Мен керек болгон адам менен болууга татыктуумун дейт, коркпойт, ташталуудан коркпойт да. Эч кимге мынтип жабышып мамиле кылбайт, бирок ошол эле учурда аябай терең, глубокий, жылуу мамилеге энергиясы жетет. Дагы негизги белгилердин бири, өзүн эч ким менен салыштырбайт. Мисалы, менде ушул нерсе өтө күчтүү болчу. Любой бир аялды көрсөм, айымды көрсөм эле, ал менден сулуураак экен, менден акылдуураак экен, менден стилдүүрөөк экен деп эле ошол өзүмдү эле бирөөлөргө салыштырып жаман баа кое берчүмүн да. Азыр Кудайга шүгүр андай абалым жок. Так, азыр чарчаган моюнга алат, өзүнө аябай аяр мамиле жасайт. Мисалы, чарчап турса, ал эч нерсе кылбайт.
Ал биринчи орунга өзүнүн жакшы маанайын, эс алып турган состояниясын коет да. Интуициясы күчтүү иштейт. Мен буну бир ишти чечим чыгарарда, бир нерсе тандоодо жүрөгүн мен сезет. Мага жагып атабы, дал келип атабы, интуициясы күчтүү. Жөн эле мода болуп атат, тренд болуп атат, бирөө айтты, эл эмне дейт деп, ошол импульс менен кыймылдай бербейт да, кыймыл аракет кыла бербейт, жүрөгү менен сезет. Өзүн биринчи орунга кое алат. Өзүн биринчи орунга коюуну эгоизм деп эсептебейт. Ал эми жана бала образындагы бала аял биринчи орунга өзүн койсо эгоизм деп сезип, күнөөлүү сезип кетет да. Жетилген аял дайыма өзүн биринчи орунга коет. Өзүнүн каалоолорун, ойлорун, сезимдерин, тандоолорун. Жанында жалаң камкор адамдар болот. Жолдошу, балдары, ким болбосун баардыгы кой ушул аялымдын көңүлү, апамдын көңүлү деп, подружкамдын көңүлү деп сиздин тегереңиздеги адамдардын баардыгы сизге сый урмат менен камкор мамиле жасайт. Ушул абалга келүү үчүн сиздер менен мен бул жердемин. Мен өспүрүм убакытта экен, менде бар ал нерселер. Так, азыр мен балам ыйлап атат, азыр 1 минут кое туруңуздар. Так. Тынчып калды окшойт. Өспүрүм балалуу аял болушу мүмкүн. Албетте, өспүрүм аялдын деле балдары бар, үй бүлөсү бар болгону жан талашып эле ушу өтө көп ашыкча жоопкерчилик алып алган айын да. Измена тууралуу сүйлөй кетиңиз дейт. Измена качан болот? Көбүнчө ошол бала жана өспүрүм образындагы аялдардын күйөөсүндө измена көп кездешет. Себеп дегенде, измена болбойт кайсы жерде өзүн баалуу сезген чоң айым энергиясында болгондо, ал жерде измена болбойт. Анткени бизде мындай да, мисалы, бул жолдошуңуз, бул сиз. Күйөөнүн орду бар, аялдын орду бар. Анан сиз кичинекей бала болуп калсаңыз, кичинекей баладай өзүңүздү төмөн сезесиз, самооценкаңыз жок, эч нерсе татыктуу эмес сезесиз, ошондо сиз бул аял ролунан кетип каласыз да, кичинекей бала ролуна түшүп каласыз да. Ошондо мындай болуп калды. Бул жерден кеттиңиз, бул жерде турасыз. Могу жер бош калды. Берге ким келет? Башка бир аял келет. Башка бир аял келет да сиздин ордуңузду ээлейт, сиз бул жерде чырылдап тура бересиз. Менчи, мени ким жакшы көрөт деп. Ошон үчүн өз ордубузду жоготпойбуз. Барктуу, чоң, взрослая женщина ролубузду жоготпойбуз да. Же болбосо өспүрүм болуп кетесиз. Бул жерден кеттиңиз дагы мондай достигатор болуп кеттиңиз. Бияка чуркап, тиги жумушту бүтүрүп, бул жумушту күйөөңүз турат ордунда эле. Бул местода аялы жок. Анын аял подросток болуп кетти. Көчөдө эле жүрөт талактап. Анан эмне? Бул орун бош экенин, бул жашоонун закону бар. Бош нерсе жок да. Мисалы, абада канча абанын өзүнүн тыгыздыгы бар, абада боштук жок. Мисалы, менин денемде боштук жок, ар бир жерде клетка бар, бүт жерде боштук жок да. Ар бир нерсенин өз орду бар. Анан сиздин аялы, күйөөңүздүн аялы деген орду бош болуп атканда, ал жакка бирөө келип туруп алат да. Бул кайнене болушу мүмкүн. Бул башка любовница, экинчи аял, төртүнчү аял болушу мүмкүн. Бул жумуш, только жумуш деп эле жүрө берет, иш кылып эле күйөөң трудоголик болуп кеткен, алкоголик болуп кеткен, игроман болуп кеткен, наркоман болуп кеткен, ушундай бир нерсеге зависимый болуп алат да. Башка нерсеге алектенип сага көңүл бурулбай калат. Эң катуу тийген албетте аялга экинчи аял, любовница. Ошон үчүн ошол нерселерди алдын алам десеңиз, сөзсүз түрдө сиз жетилген аял, барктуу аял образына келишиңиз керек да. Ага кантип келебиз дейт, сонун суроо. Анда дальше кеттик.
Азыр самооценканы көтөрүү практикасын аткарайлы. Ага кантип келебиз? Азыр мен сиздерге айтып берем ушул практикадан кийин. Бул практиканы аткаруу үчүн сиздерге ручка барак керек. Мен балам уктап атканда туруп чырылдап уктаганда мен көңүлүм ошол жака бурулуп кетти да. Ручка барак керек, айымдар. Эки барак алыңыздар. Мындай. Эки барак алгыла. Өзүбүздүн баалуулугубузду көтөрүү деген сонун эффективный практика жасайбыз азыр. Күйөөмдүн телефонун текшерген туурабы дейт. Туура деп сезип атасызбы? Мен мисалы күйөөмдүн телефон экранын да карабайм. Не то что текшерген түгүл. Күйөөсүн эмесин текшерсеңиз, сиз өзүңүзгө ишенбей атасыз, күйөөңүзгө ишенбей атасыз. YouTube'да эмне звук жок болуп атабы? Так. Мен YouTube'дагы көрүүчүлөрүм эме болуп кетиптир. Наушникке байланып, телефон наушникке байланып, ал наушник болсо баламдын жанында. Ошол жактан балам кыкырган угуп отурупсуңар да силер. Макул. Изменаны кантип унутса болот дейт, кыйналып кеттим. Негативдүү эмоцияларыңызды кой берүүнү үйрөнүшүңүз керек. Эң эле жөнөкөй жолу ручка барак менен күнүгө ошол күйөөңүзгө болгон тааныштарды жазып ыргыта бересиз. Каттычы күйөөңүзгө кат жазасыз да ыргыта бересиз. Качан сиз ошол катта ушул измена боюнча жазбай калгыча ошону жазып кое бересиз. Ручка барак алдыңарбы, даярсыздарбы? YouTube'дагылар жакшы угуп калдыбы? Эми биринчи баракты аласыздар дагы өзүңүз жөнүндө жаман нерселерди жазасыз. Бул практиканы мындай ылдам аткарганга аракет кылыңыздар. Оюңузга келген, мисалы атыңызды жаздыңыз, биринчи Бактыгүл, мен өзүм атым Бактыгүл деп жазам дагы. Жаман, түрү суук, ар кандай өзүңүз жөнүндө жаман сөздөр, комплекстериңиз болобу, кандай урушасыз ичиңизде, кандай жаман ойлор бар өзүңүз жөнүндө, ошону жазыңыз. Эч кимге кереги жок, түрү суук, семиз, кедей, лохушка, эмне деп жазсаңыз болот, баардыгын жаза бериңиз. Өзүңүз жөнүндө жаман ойлорду, өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө жаман ойлорду жаза бериңиз.
жаманмын деп ойлобосоңуз, сонун, мисалы мен начар сүйлөйм же вкусум жок деген кандайдыр бир ойлоруңуз болушу мүмкүн. Ким? Өзүңүз жөнүндө жаман ойлоруңуз. Мен фигурам бул жери мындай эмес, тигиндей эмес, мен акчам жетишсиз, или я не уверена, мен коркокмун, мен оюмду айта албайм. Ар кандай өзүңүз жөнүндө негативдүү нерселер жаза бериңиздер. Канча нерсе жаздыңыздар? Азыр биз самооценканы көтөрүү практикасын аткарып жатабыз да. 2 барак алдыңыздар. Көп нерсе жаздым дейт. 2 барак. Бирөөсүнө атыңызды жазасыз дагы. Өзүңүз жөнүндө жаман ойлоруңуз, жашооңуз жөнүндөгү жаман ойлоруңуз, фигураңыз жөнүндө, акчаңыз жөнүндө, келбетиңиз жөнүндө, күйөөңүз жөнүндө чыгып, сизге жашооңузда жакпаган бир жаман нерселер, характериңиз болушу мүмкүн. Любой өзүңүз тууралуу негативный бир ойлоруңузду жаза бериңиз. Мен өзүмө салыштырганды токтото албай койдум дейт. Мисалы, мен өзүмө салыштырган, значит, сиз өзүңүздү башкаларга караганда кем сезесиз, Мен кеммин, кемчиликтүүмүн деп сезесиз. Терең дем алабыз, ким жазып бүтсө. Жазып бүттүңүздөрбү? Кимдин башы ооруп, көңүл айланып кетти? Башы чыңалып. Мен эми кирдим. Өзүңүз жөнүндө бир баракка негативный ойлоруңузду жазып атасыз. Мен энди, мен дагы башым могу фондо ойноп аткан музыка жөнүндө Инстаграм оповещение берип атпайбы? Тиги азыр музыка үчүн эфирди өчүрөбүз деп. Кызык го. Көңүлүм бошоп, башым ооруп чыкты, оорубады. Мен кыжаалат болуп шаша берем. Эч нерсе сезбедим, кускум келип жатат. Көңүлүм айнады. Эми ушул баракты колуңуздарга алыңыздар дагы. Ушул барактын үстүнө отурабыз. Окуңуз бир сыйра. Бактыгүл, жаман, түрү суук, коркок жана башка деп өзүңүз жазган нерселерди окуйсуз дагы. Мынтип үстүнө отуруп алыңыз. Барактын үстүнө. Терең дем алабыз. Эми элестетип көрүңүз, сиз азыр март 2026-да турасыз. Кийинки март 2027-ге чейин ушул ойлор менен ушундай өзүңүз жөнүндө ойлонуп жашасаңыз, эмне болот экен? 1 жылдан кийин ушул ойлор менен жашаган сизди көрүңүз. Маанай кандай?
денеси кандай, көңүлү кандай, фигурасы кандай, жашоо деңгээли кандай, мамилеси кандай, акча менен мамилеси кандай, энергиясы кандай, өзүңүздү көрүңүз. Ушул ой менен жүргөн сиз 1 жылдан кийин кандай абалдасыз? Денеңерди байкап көргүлө. Кандай болуп атат? Денеңердеги реакция кандай болуп атат? Жагып атабы ушул барактан сизге келип аткан энергия жагып атабы? Же оорчулук сезип атасызбы желкеңизде мисалы? Өзүңүздүн 1 жылдан кийинки элесиңизди эстеп калыңыз. Эми баракты кайра алабыз. Денем тырышып жатат дейт. Оорчулук сезип атам. Өзүмө боорум ооруп кетти. Жок, эч эле оор болуп жатат. Көңүлүм айланып баштады. Денем кысылып, көзүмө жаш толду. Кысылып кеттим дейт. Ооба. Эми терең дем алабыз. Ушул кысылуу, ушул кыжалатчылык абалыңызды мындай дем алып кое бериңиз. Баракты колго алабыз. Зеваю дейт. Мен жөнүндө жаман ойлорум, мен айтып аткан сөздөрдү силер дагы кайталайсыңар азыр өзүңөрчө. Мен жөнүндө жаман ойлорум, силерди көрүп жатам. Силер менен жашап келдим. Силерди караганда денемде ушундай оорчулук сезип атам. Эми силерди кое бергенге мен даярмын. Бара берсеңер болот. Ушул күнгө чейин мага кандайдыр бир жардамыңар тийди. Рахмат. Эми силер бара бергиле. Деп бул баракты четке коебуз. Желкеде оорчулук сездим. Терең дем алабыз. Бул баракты кое бердик айымдар. Ыйлагым келип жатат. Ыйлаңыздар, көз жашыңарды токтоп, мындай кармап кыспастан наоборот кое бергиле. Ушинтип жан дүйнөбүз, негативный эмоциялар көз жаш аркылуу, ошо эстөө аркылуу кое берилет да. Ыйлагым келип кетти, ыйлаңыз. Күлкүңүз келип кетсе, күлүңүз. Менин башым ооруп чыкты. Эми экинчи баракты алабыз. Ком в горле стоит. Ошону да кармап, дем алып кое бериңиз. Ком в горле, мен сени көрүп атам. Кой берип атам. Деп кое бергенге аракет кылыңыз. Экинчи баракка кайра атыңызды жазыңыз. Бактыгүл, мен өзүм атым жазып атам. Жакшы. Эми бул баракты мындай тез-тезден өзүңүз жөнүндө жакшы нерселерди жазыңыз. Жакшы, бактылуу, бай, сулуу деп өзүңүз жөнүндө жакшы нерселерди жазыңыз. Жеңил. Бай. Шайыр. Күйөөңүз жөнүндө, жашооңуз, балдарыңыз, өзүңүз, шилпсизге тиешелүү бардык нерсе жөнүндө жакшы нерселерди жаза салыңыз тез-тезден. Кандай сени бакшыйсыңбы деген, мен психологмун. Негативдүү эмоциялар чыкканда ушундай эстөө болот, көз жаш чыгат, сөз менен чыгат негативный эмоциялар.
көзүмдөн ачуу жаштар чыкты дейт. Кекирип жатам. Кекирүү менен дагы ошол кандайдыр бир сиз бук болуп жүргөн нерселер чыгат да. Ыйлаңыз. Оронуп көздү жасатса болобу дейт. Сиз бул жерде мен көзүмдү териштиргенге келдиңизби же өзүңүзгө билим алганга келдиңизби? Мен көзүмдү жасатканга себептер болгон, ошон үчүн жасаттым. Өзүңүз жөнүндө жакшы нерселерди тез-тезден жазыңыз. Атыңызды жазып, Актүгүл жакшы, сулуу, бай, жеңил. Ар кандай өзүңүз жөнүндө жакшы нерселер жаздыңыз, жаздыңыздарбы? Эстеп эле жатам деп эстей бериңиз. Бошонуп атасыз. Негативный эмоцияларыңыз чыгып атат. Эми бул баракты алабыз. Кайра окуйбуз. Өзүңүздүн атыңызды жазып, Бактыгүл жакшы, бактылуу, сулуу деп өзүңүз жөнүндө окуңуз дагы. Бул барактын үстүнө отурабыз. Көзүбүздү жумабыз. Терең дем алабыз. Ушул баракка концентрация кылыңыз да. Ушундай ой менен сиз 1 жыл жашасаңыз, эмки жылы 2027 жылы мартта өзүңүздү кандай көрүп атасыз? Өзүңүз жөнүндө жакшымын, сулуумун, баймын, күйөөм жакшы, балдарым жакшы, жеңилмин, шайырмын деген бир өзүңүз жөнүндө ойлоруңуз болуп атат. Ошондо сиз өзүңүздү кандай сезип атасыз? Бул практиканы көзүңүздү жумуп терең жасаңыз. Ушул ойлор менен сиз 1 жылдан кийин кандайсыз? Энергияңыз кандай, маанайыңыз кандай, акчаңыз көбөйдүбү, мамилеңиз жакшырдыбы, күйөөңүз дагы ийгиликтүү болуп кеттиби, балдарыңыз дагы ден соолуктуу, ийгиликтүү, жакшы алып жүрөт өзүн. Сонун жеңилдик сезилип атат. Терең дем алабыз. Баракты кайра алабыз. Эми ушул барактагы сөздөр менен сүйлөшөбүз да. Менин өзүм жөнүндөгү жакшы ойлорум, силерди көрүп жатам. Мага келгениңерге рахмат. Мен айтып аткан сөздөрдү сиздер дагы айтып, бул ойлорду, сезимдерди кабыл алабыз. Силерди көрүп кубанып атам, жеңилдик сезип атам. Азыр жанагындай баш айланмай жок, желкен тырышмай жок. Мели мен азыр көзүмдү ачсам, даже мындай жарыгыраак болгонсуп сезилип атат да. Жеңил, маанай жакшы сезип атам. Мага келгениңерге рахмат. Мен силер менен чогуу, мындан ары жашоого даярмын деп бул мындай сөздөрдү өзүбүзгө мынтип көкүрөгүбүзгө киргизип койгондой кабыл алабыз. Ичимден бир нерсе өйдөгө чыккандай болду. Самооценкам көтөрүлүп жатат. Албетте көтөрүлөт. Жеңил сездим. Саякатка чыгуу сонун мыкты. Өзүмө өзгөрүүлөрдү королева сездим дейт азаматсыз. Дагы ким кандай сезди? Биз жан дүйнөбүздө азыр анализдедик, баракка биринчи өзүбүз жөнүндө негативдүү сөздөрдү чыгардык, көрдүк, кое бердик. Анын ордуна эмне? Бошоткондон кийин жакшы өзүбүз жөнүндө ой пикирлерди жаратып, аны кабыл алдык. Биздин мээ түшүндү. Бирөөсү эскиси кетти, жаңысы келди. Биз мээбиз менен мындай договоренность түзүп алдык да. Ичим бирдеме болду дейт. Эмне болду? Мен жакшы ойлорума кыйналдым, бирок жаман ойлорду өзүмдү мыкты сездим. Эмнеге? Балким сиз мындай такыр ишенбей жатасыз ошондой мындай жакшы нерсе болушуна.
ичим тызылдап, жүзүмө жылмаюу келип, ичим башкача болду. Өзүмдү шайыр, бактылуу сездим. Сонун техника экен. Эч нерсе болгон жокмун. Болбошу мүмкүн. Өзүнүн сезимдери менен көп байланышпаганда, өзүн көп укпаганда, ушундай практикалар жасаганда мындай эффект болбогондой сезилет да. Бирок мындай бара жасаган сайын өзүңдүн сезимдериң, ойлоруңду тереңирээк сезип каласың дагы. Барган сайын жеңил, жакшы аткарылып баштайт. Эсинеп жатам, бактылуулук болду, жүзүмдө жылмаюу болду. Роза гүл көтөрүп, сулуу аял сезими болду, успешная сездим. Дагы деле эстеп жатам, көзүмдөн жаш токтобой жатат. Менин башым ооруп жатат. Башыңыз оорушу мүмкүн, анткени сиз көп жылдан бери сакталып жүргөн негативный бир энергияларды азыр алып чыктыңыз да. Эфир сакталат буюрса. Кирип жатам, болушу мүмкүн. Эми бул практиканы четке жылдырып коебуз, Өзүмдү өтө сонун жеңил сезип калдым. Тамагымда турат бир нерсе, ошону жазыңыз. Менин тамагымда жана негативный баракка жазыңыз. Эмне турат, эмне чыкпай калды, менин тамагымдагы нерсе, сен эмне жөнүндө айткың келип атат деп ушул жердеги мындай бир тыгылып калган нерсени сүйлөп чыгарып салыңыз. Башыңыз ооруса, суу ичип, терең дем алыңыздар. Негативный эмоция кээде ушундай негативный ощущение менен чыгат. Эми биз сиздер менен уже 1 саат отуруп койдук, эфирди тездеткенге аракет кылам. 1 сааттын ичинде азыр биз мындай диагностика жүргүздүк да. Ким кайсы абалда, ким бала позициясында жүрөт, ким өспүрүм позициясында жүрөт. Анан максатыбыз чоң, баалуу, барктуу айым образына келүү. 1 саатта албетте бул трансформацияны мынтип эле шык деп эле жашап кое албайбыз да. Бул жерде процесс керек. Көп убакыт ичинде өз жан дүйнөбүз менен иштеп, кандайдыр бир жолду өтүп, трансформацияга өтүшүбүз керек да. Эми мен сиздерге ушул трансформацияны кантип өтөбүз? Сиздин взрослый айым, чоң жетилген айым болушуңузга түрткү берген айым проектин сунуштайм. Айым проекти бул туруктуу өнүгөм дегендер үчүн жана жетилген барктуу айым болом дегендер үчүн. Айым проекти. Мен 2 жылдан бери ушул проекттин үстүнөн иштеп эмес, мындай сезип, өзүм изилденип, өзүм көп нерсени үйрөнүп, жашоомо колдонуп, анан ушул айым проекти буюрса даяр болду да. Айым проектинин 3 модулу болот. Эң биринчиси мен, кийинкиси үй бүлөм, анан акчам деген. 3 модуль. Модульдардын негизги пайдасы эмнеде? Биринчи модулду өткөн айым эң эле биринчи өзүн баалуу сезет. Жантип жагына берүү, бирөөлөрдүн баарын сактап, спасательство кылуу, ошол нерселерден чыгат. Жан дүйнөсү тынчыйт. Аял кишинин эң эле маанилүү абалы, баалуу сапаты бул тынч болуусу. Жан дүйнөсү тынч. Суета эмес, тиге чуркап, буга чуркап, тиге жанталаш, буга жанталашып эмес. Тынчтык. Ушул тынчтык сезимге келебиз. Өзүңүздү түшүнөсүз, энергияңыз жогору болот. Биринчи модульда ушул багыттагы практикалар, сабактар, сонун техникалар берилет да. Ишеним, өзүңүзгө болгон ишеним, жаныңызда жолдошуңузга болгон ишеним, деги эле жашоого болгон ишеним өрчүйт буюрса. Жана сулуулугуңуз ачылат. Өзүңүзгө кам көргөндү үйрөнүп, туура приоритеттерди койгонду үйрөнүп, өзүңүздү деги эле биринчи орунга коюп, эгоизмге кетип калбастан, өзүңүздү тебелетпестен, курмандыкка чалып, текеберчиликке кетпестен, мындай баланс ичинде өзүңүздү биринчи орунга коюп, руханий өнүгүп, барктуу айым образы ушул жерде жаралат да. Экинчиден, өзүнө ресурс топтогон аял, өзүн барктаган, баалаган аял уже үй бүлөсү менен бөлүшүп баштайт. Бул жерде экинчи модульда үй бүлө. Эң эле биринчи жолдошуңуз менен мамиленин жакшыруусу. Мисалы 10 жыл жашайсыңар, 20 жыл, 30 жыл жашап атасыңар күйөөңөр менен,
ысык мамилеге келүү, жеке жашоонун ушундай кызыктуу ысык болушуна келүү, күйөөңүз менен жаңыдан таанышкан сыяктуу ушундай терең байланышта, терең сүйлөшүүлөр, терең мындай байланышка келе билүү. Күйөөңүздүн сиз ушундай бактылуу аял болгон сайын күйөөңүздүн кирешеси өсө баштайт. Кирешеси өсө баштайт. Мен мурда кичинекей пример бере кетейин. Өзүм достигатор абалында болгондо квартира алышыбыз керек, болтез квартира алды, эле ушинтип эле лыкылдатып эле күйөөмдү шаштыра берчүмүн да. Бул тынчы жок аял мен болчумун. Өзүбүздүн үйүбүз бар, анан дополнительно квартира ал деп элечи шаштыра берчүмүн. Анан жолдошумдун мындай акчасы болуп турса да, ошол буйрубай эле ошол башка жака эле кетип кала берчү да, майда чүйдө нерселер болуп эле акча кетип кала берчү. Анан мен ошол ата менен байланыштуу бир проработка жасадым. Жан дүйнөмдүн тынчтыгын орноткон бир өзүмүздүн проработкалар жасап, анан мен квартира деген теманы кое бердим да. Күйөөмө болгон ишеним, мен ишеничү эмес экенмин. Ал квартира ала алат өзү деп ишеничү эмес экен. Мен жардам беришим керек, күйөөмө жардам беришим керек деп эле ушундай бир суета болуп эле 30дан ашкан жумушка кирип эле сол расчеттин баарын иштеп, акча табыш керек, ушундай бир суета менен жашачу экем. Болбойт, квартира жок, баягы квартира жок. Анан мен ошол проработка болуп, жан дүйнөмө тынчтык келди. Квартира барбы, жокпу, мага уже мындай баары бир да, кое бердим. Күйөөмө толук ишендим. Алса алат, албаса албайт, өзү чечет. Квартира менин маселем эмес деп күйөөмө ыйгардым. Ичимен бул процесстин баары просто ичимен жүрүп атат. Ичимдеги сезимдерим, ойлорум. Кое бергенде бир айдын ичинде жолдошум өзү эле жеп жеңил оп-оңой эле квартираны алды, дополнительный квартираны. И бул бизди кыйнап, мынтип, ой, ошо квартираны алыш керек деп 20 жыл эмгектен жок, просто бир айдын ичинде алды. Ушул нерсени күйөөңдүн ошентип жолу ачылышына, анын ырыскысы жеңил келип, адал келип, берекелүү болушуна аялдын түздөн түз таасири бар. Ал үчүн эмне? Травмалардан чыгуу керек. Мен жалгызмын, мен эч кимге керегим жок, мени сүйүүгө мүмкүн эмес, мен жаманмын, күнөөлүүмүн деген ушул нерселерден чыккан сайын эмне? Сен бактылуу, баалуу аял болуп баштайсың. Жан дүйнөң тынчып баштайт, ишенип баштайсың, күйөөңө жүрөгүң ачылып баштайт. Анткени эмне? Травмалар бар аял зажатая, жүрөгүндө жанагындай уйгу-туйгу, эски эмоциянын баардыгы, анан сүйүүңдү да бере албайсың да, күйөөңө энергия да бере албайсың. Ошентип жолдошуңуздун негизи эле үй бүлөңүздүн ийгилигин кааласаңыз, сөзсүз түрдө жан дүйнөңүздү тазалоо менен иштеңиз. Мына ушул үй бүлө модулунда ушул багытта берилүүчү абдан сонун сабактар, техникалар бар. Даже күйөөң менен кантип сүйлөшүш керек, сиздерге мындай кандай диалогторду куруш керек, пример катары скрипттерди даже беребиз, колдонсоңуздар болот да. Үйдүн кутуу атмосферасы. Анан бала боюнча, баланы кантип тарбиялайм, балдарым тилимди укпайт, постоянно проблема кылат деген көйгөйлөр да чечилет бул жерде. Анткени балдарга жүрөгүңүз ачылат. Балдар менен жүрөктү ачып, аларга сонун мындай ресурс бере билүү техникаларын дагы берем да. Балдар өздөрү тынч укташып, эрте сергек ойгонушуп, бири-бирин ынтымакташып, иммунитеттери күчтүү болуп, ушинтип баштайт бул жерде айымдар. Бунун баары жомок эмес, реалдуу, мен кардарларымдан, өзүмдүн башыман өтүп аткан нерселер да. Үйдүн ичинде куттуу атмосфера куруу, жылуу, уютный атмосфера куруу дагы бул аялдын күчтүү касиеттеринин бири, буну дагы ачабыз да. Анан кимде ким жаңы үйгө көчкүсү келип атса, үйлүү боло албай жатса, бул жерде ошол техникалар да берилет. Жаңы бир жерге көчүү, үй боюнча. Анан 3-чү модуль бул үй бүлөнүн ичинде күйөө менен балдардан үйдөн тышкары дагы ата-эне боюнча. Ата-энеге байланыштуу травмалар, негативный эмоциялардын баарын кое берүү техникалары берилет бул жерде. Ата-энеден сепарация болуп, ошол бала позициясынан кантип чыгабыз? Ата-энеге байланыштуу травмалардан чыкканда сиз чоңоесуз. Ушул жерде ата-эне сепарациясы техникалары абдан берилет бул жерде. Анан сабактар Telegram аркылуу, Zoom аркылуу өтүлөт. Кураторларыңыздар болот, психология билими менен кураторларыңыздар болот.
ал жерде абдан коопсуз, жылуу, жумшак атмосферада сиздерди трансформация кылуу жолунда колдоп, мындай сүйүү менен сиздерди алып кетебиз да. Айым проекти ушундай. Анан аты эмне, бир тууган айымдар менен достошуу, дос күтүү боюнча да сабактар болот. Анан 3-чү модуль бул акча. Аялдын аялдык энергияда акча табуусу, эркегинин кирешесинин көбөйүүсү, аялдын проекттери, кандайдыр бир таланттары ушундай жеңил ишке ашып, жеңил сизге рахаттуу, мындай жакшы акча алып келүүсү боюнча да акча блокторунан чыгуу техникалары берилет. Талантыңызды ачуу, мындай магнетичный, акчанын аркасынан жүгүрүп чуркап эмес, акча сизге келүүчү абалга келген бир техникалар берилет. Ушундай 3 модуль бар, айымдар. Мен мурун буга чейин акча психологиясы деген курсту өтүп келгем айымдарга. Көрдүңүздөрбү, мурун мен достигатор энергиясында болгонумда менин айымдарга мындай саткан курсум акча жөнүндө болчу. Акчаны эле таап алсак бактылуу болуп калабыз дегендей бир ощущение болгонда, достигатор айым, достигатор абалындагы аял ошо акчаны ошондой элестетет. Ошо акчалуу болсом эле көйгөйдүн баары чечилет деп ойлоп алат да. Бирок чындыгында андай эмес. Айымдар, айым үчүн акча эң акыркы орунда турат. Биринчи өзү менен байланышта, контактта болуу, өзүн ресурска толтуруу, руханий азыктануу, эмоционалдык, моралдык, физикалык азыктануу. Анан ал менен бөлүшүп башташ керек. Ким менен? Эң биринчи күйөөсү менен, балдары, үйүнүн ичиндеги аялдын энергиясы болуш керек. Анан ата эне, бир тууган, коло коңшу, достор болуп, ошолор менен бөлүшүү. Андан кийин, то есть бул жерде мамиле куруудагы жеңилдиктерди үйрөнөбүз да. Андан кийин коомго чыгып, талантыңды элге тартуулап, ошонун негизинде жеңил, жакшы маанайда, аялдык энергияда акча табуу. Мына бул айым проекти ушундай приоритеттерди туура коюп, мындай полноценный, жетилген, барктуу айымга айлануу жолун чогуу өтөбүз. 1,5 ай убактында болот. Эми тарифтерге өтсөм, биринчи база тарифине 1 ай болот. Бул жака жана мен жана үй бүлөм деген 2 модуль кирет. Акча модулу кирбейт. Баасы 12 000 сом. VIP тарифке 1,5 ай окутабыз. Мен үй бүлөм акча 3 модульден кирет бул жака. Баасы 18 000 сом. Анан премиум 2-3 ай болот. Бул жакта жеке разбор болот. Ошол жанагы модульдардан тышкары бул айымдар менен мен жеке разбор, жеке мындай терапия өтүп турамын да. Эми сиздерге сонун мүмкүнчүлүк бүгүн 3-ү, 4-ү, 5-и, 5 мартка чейин катталган айымдар сонун мүмкүнчүлүк алып атат. 48 саат ичинде катталса, база тарифине 8 000 сом менен катталасыздар, VIP тарифине 13 000 сом менен катталасыздар, премиум тарифине 65 000 сом менен катталасыздар. Ал эми 5 марттан кечигип катталсаңыздар, анда баасы да көтөрүлүп кетет. База 10 000, VIP 15 000, премиум 70 000 болуп калат. Ошондуктан азыр 2 күндүн ичинде брондоп калыңыздар. Адал рассрочка деген рассрочка менен алсаңыздар болот, 4 айга бөлүп. Шарттарды менеджерлериңиздер түшүндүрүп берет сиздергечи. Сонун экен, мен ойлойм, бул баа абдан арзан. Момундай трансформация жашап, толук жанандай трансформация жолунда сиздерди жетелеп, сүйүү менен, колдоо менен, эчкимди мажбурлап, урушпайт, осуждение, критика деген болбойт. Сизди колдоп, жетелеп, сонун жетилген, барктуу айым образыңызга алып келүү жолун сиздер менен чогуу өтүүгө биз даярбыз. Айым проекти Кудай буйруса 12 мартта башталат. Анан так, дагы бул жерде
Жылдыз айым бар эле, жылдыз айым. Жылдыз айым эфирге чыксаңыз. Жылдыз айым менде сабактарымды окуп кеткен, сонун эме алган, результат алган. Анан катышуу орундары дагы чектелген, анткени бизде куратордун саны белгилүү эле. Ошо кураторлорго жетиштүү гана студент алабыз да, ошон үчүн орунду ээлеп калыңыздар. Так, жылдыз айым. Так, зарядкамы ала алайынчы? Жылдыз айым, кандайсыз? Кош келдиңиз. Жакшы. Мен өзүм боюнча айта кетейин, Мен сиздин 2023 сентябрь айынан бери таанып окуп келем сизди. Биринчи эле бир курска катталып калып, ошол жакта психолог болуп жумуш алып барат элеңиз. Анан ал жакта мен буга чейин ар кандай курстарды алып окуп көргөм да, бирок результат болчу эмес да. Башта онлайндан акча табам деп ойлойт элем. Менин 3 кызым бар. Декретке отурсам эле мен байып кетем деген ой болот эле дагы. Анан курстарды окудум, бирок результат жок. Же болбосо результат кандай десем, бир динге туура келбеген, психология коучтарда окуп көрдүм. Сиздики динге дагы туура келчү курс болгондуктан. Анан мен сиздин бир эле техникаңызды башында кылып көрдүм. Биринчи эч кандай кылгым келбей, сопротивление болуп ушундай болду. Анан кылып көрөйүнчү дегенде ошол курсту до конца окудум да. Ошол техникаңыз аркылуучу, себеби ошол техникада акчага болгон кат болчу. Эгерде сен ушуну курсту до конца окусаң, мен сага барам деген техника болчу да. Анан ошону кылдым. 2,5 ай, почти 3 ай болуп кетти. Биринчи жолу до конца окудум да ал курстучу. Анан окуп, ошондон кийин азыр Кудайга шүгүр, ортодо 1 ай эле дем албасам, а так ар айда менде минимум ошо башында бир 30 миңден башталган. Ар айда 150 миң, 100 миң, азыркы учурда 700 миңден ар айда таап турам да. Кирешим. А так 1 ай эле салдым. Ошондон бери 2023дөн бери 1 ай эле салдым да. Калган учурларда кирешим жакшы буюрса. Жакшы, жылдыз айым. Ушул мисалы сиздин кирешеңиздин өсүшүнө сиздин жан дүйнөңүздө эмне өзгөрдү? Кандай трансформациядан кийин акча кымдай келе баштады сизге, сиздин оюңузча? Менде башында ошол сиздин баягы акча психологиясы курсунда окуп атканда мен айылда элем. Кадимкидей эле эң кичинекей келинимин, өзүмдүн кичинекей 2 кызым бар болчу. Чоң кызым эми 1 класс беле ошол времяда, кичинекейлерим колдо эле да. Анан мен аябай стрессовый состоянияда болчумун. 2 кызым катар болгондуктан мен аябай стрессовый состоянияда элем. Анан сиздин курсуңузда мен ар бир техниканы кылып көрдүм да. Кандай кылдым? Мисалы, ал техникаларыңызда ата-энеден сепарация болуу. Сиз айткансыз башында, эгерде сен атаңа таарыныч болсо, сага акча келбейт депчи. Анан мен башында ата-энеден кечирим суроо деген медитацияларыңыз бар эле го курста. Ошолорду кылып көрдүм. Өлө ыйлап атам, ар бир эфирлериңиз сайын ыйлайт элем да. Мен прям көз жаш мененчи ортодо кызамык болуп ооруп кеттим. Баягы айткан элеңиз го, башында сен курста окуп атканда мурунку эмоцияларың чыгат, оору аркылуу чыгат депчи. Анан кызым, өзүм колумда лялька эмизген кызым экөөбүз вообще жатып калдык. Анан ошентип атып, баягы нерсени оорудум, тамагым ооруду, ошентип атып, анан ички менде аябай травмалар көп болчу экен. Послеродовая депрессия деген сыяктуу айтып элеңиз эле го. Мисалы, төрөгөндөн кийин адамда послеродовая депрессия бул мурдагы калыптанган таарынычтар баары козголот депчи. Менде ошол бардыгы чыкты, прям сиздин курсуңузда чыгардым. Мисалы, техникаларыңызда акчаны 3 эсеге көбөйтүү техникаңызды кылдым. Ал жакта чындыгында көтөрүлдү да. Мен ал техниканы кылганда бир туугандарды ордоруна коюп, мисалы, мен эң чоңу үчүн мен бир туугандарыма өзүм жоопкерчилик алып элем да. Анан ошол нерсени мен ар биринин ордоруна койдум. Жолдошумдун өзүнүн ордуна койдум. Мисалы, мен жолдошумдун ордунда эмес, мен өйдө жака чыгып кеткен экенмин. Өзүмдү таппайм да. Анан жолдошумдун ордуна койдум, ошентип атып,
мындайча айтканда сиздин баягы акчага көбүнчө болчу ал техникалар ошолорду кылып атып мен трансформация болуп атырып менде вообще блок калбай мына жеңилдеп жашап калгам да. Мгм. Азырга чейин ошол техникаларыңызды колдоном. Уже Мгм. ортодо канча убакыт өтсө делечи. Анан бир техникаңыз дагы аябай жагат. Мисалы, аябай кайгырып отура берсең, башыңды ылдыйга кылып отура берсең, мен көбүнчө жерди карап, баягы айылда эшик шыпырып ошентип жүрөсүң го. Ошондо мен көбүнчө жерди карап жүрчү элем да. Мен негатив эле көрүп калгам жашоодончу. Анан асманды карап, жылдыздарды карап, же болбосо булуттарды караңыздар, маанайды көтөрүлөт деп чымчыктардын үнүн угуңуздар дегенде ошол техниканы кыла баштагам да. Мгм. Вообще ошол времядагы сиздин курсуңузда окуп аткан время мага аябай жагат. Ошону азыркыга чейин сагынам да. Мгм. Сонун болгон. Жылдыз айым, ошол Мгм. учурда мисалы курсту алганга акчаңыз бар беле, жок беле? Жок, мен курстарды алганына вообще бир сом акчам жок эле. Уже жолдошумдан деле уялып калгам. Бирде ломбарддан алып акча алсам, жолдошум билип калып, өзү төлөгөн да. Ошентип анан болду, окубай эле койчу, вообще толк чыкпайт экен. Зачем? Балдарды эле карачы, сага эмне жетпей атат, мен кылып берем, мен эме кылам десе дагы, анан менин ички сезимим бар эле да. Менде по-любому бул жашоомо бир нерсеге келген, мен бул жашоого жөнүнөн жөн келген эмесмин деп туруп, анан сиздикине дагы мен апамдан карыз алып катталгам. Мгм. Апамдан карыз, жолдошумдан сурасам, по-любому ал ишенбейт дедим дагы. Анан апам лишь бы ошол баягы депрессияга батып кетпесинчи, акча таппаса деле макул, ошо депрессия болуп кетпесинчи деген ойдо ошентип камсыз кылган да. Мгм. Анан бирок кийин апама кайтарып бергем ал акчаны. Ашыкчасы менен эле. Жакшы. Айым, чындыгында мен да сиз менен жаңы иштеш баштаганда эсимде. Азыр мисалы үнүңүз мындай спокойно, взрослый чыгып атпайбы азыр? Мурун эле же деп монтип кичинекей сүйлөп аткандай сезилчү да. Даже голос өзгөрөт, взгляд өзгөрөт, Азыр мындай чоң, взрослый айым катары сезилип турасыз да. Анан башка айымдарга эмне айта кетмекчисиз? Мен азыркы учурда онлайнда иштейм. Ким болуп иштейсиз дейт. Онлайнда иштейм. Мен деле сиздерге окшош эле кичинекей балдарым бар. Анан азыркы учурдагы айымдарга айтат элем да, азыркы проблемаларыңыздар бул просто билимдин жетишсиздиги. Бул жерде түрткү жок. Түрткү жок да. Мисалы менде деле ошол времяда азыр эстесем күлгүм келет да. Мисалы ошол времяда проблема деген нерселеримдин өзү жок болчу экен да. Ал менин ички состоянием болчу экен. Мисалы таарына берчүмүн, анан кайненем мынтип койду. Анан апама деле таарына берет элем, сиңдилериме деле таарынап, жолдошум бир нерсе деп койсо эле таарынып өзүм эле ала берчүмүн да. Мындайча Бала айтканда мен позициясында бала позициясын азыр айтып атсаңыз, мен бала позициясында келгем сизге. Анан курсту уже баардык методдорду сизде ар бир сабагыңызда прям ушунчалык ыраазымын сизге. Ар бир сабакта сиз мисалы башка психологдор бир эле техниканы берсе, сиздин бир эле сабагыңызда 4-5 техника бар да. Ар бир техникаңызды кыла бердим. Мен уже чоң адам, өзүм жоопкерчилик ала турган адамдын состояниясына өттүм дагы. Анан сиз айткансыз го, мисалы жаш бала позициясында болсоң, сага акча келбейт депчи. Анан ошол чоң адам болгондо мага акчалар оңой эле келе баштады. 100 миң, 200 миң азыр мен үчүн аз деп элестетем да. Мен андан деле жогорку суммаларга татыктымын депчи. Ошого мисалы мен качан ички сезимим кичинекей болгондо мага ошол времяда Бактыгүлжа, ошол времяда бир 10-20 миң колума алыш мага чоң акча деп элестетет элем да. Элестетип атасызбы? Анан биринчи зарплатамдан, сиздин курсуңуздун ичинде эле биринчи зарплатамдан сөйкө алгам. Сизге жибергесем керек эле суретине. Ошентип башталган. Жакшы. Айымдарга эмне деп айта кетмекчисиз? Айымдарга айтат элем, азыркы акча жок, баарыңыздарда билем, түшүнөм. Мисалы менде деле акча жок болчу ал времяда, бирок эгерде азыркы жашооңуздарды өзгөртүү сиздердин колуңуздарда да. Сиздерге эртең келип алып жолдошуңуздар же башка бирөө келип ички жан дүйнөңүзгө жардам бере албайт. Бир гана психология сиздерге бул азыркы эфир жөнүнөн жөн келген жок. Сиздерге Аллахтан бир ичиңиздерде ишенич бар. Аллахтан сиздерге себеп болуп келип атат да. Ошону пайдаланып калыш керек. Артка түртүп, анан кийин болот, кийин десек, анда бизде эч ким жардам бере албайт.
ошого бир гана билим алыш керек болду. Рахмат, Жылдыз айым. Рахмат сизге дагы. Жашооңузда жакшылыктар мындан ары да улана берсин, көбөйө берсин. Рахмат. Чыга берсеңиз болот. Рахмат. Жылдыз айымды биз бекеринен чыгарган жокпуз. Мен дагы ушинтип депрессиядан чыгышыма, өз ордумду табышыма ушундай айымдардын окуялары түрткү болгон да. Ошондуктан Жылдыз айым окуяңыз менен бөлүшүп кеткениңизге чоң рахмат. Анан айымдар айта кетчү нерсе, баарыңыздарды чын жүрөктөн айым проектине чакырамын. Анан акча жок деген бул жөн эле шылтоо айымдар, бирок мисалы туулган күнгө чакырса, бир жака катышка барыш керек болсо, кой элден кылбайын, эл эмне дейт деп эл үчүн акча таап, бир нерсе кылып барабыз, а өзүбүздүн жан дүйнөбүздү оңдойлу, ичибиздеги негативный убеждениялардан чыгайлы, травмалардан чыгайлы дегенде акча жок болуп калат. Ошондуктан тандоо бир гана сиздерде. Акча бар десеңиздер бар болуп табылат, жок десеңиздер жок бойдон жүрө бересиздер да. Жөн эле өзүңүздөн аяп ушул убакка чейин жашап келдиңиз, дагы канчага чейин ушул абалда жашайсыз. Өзүңүздөн аянган сайын эмне артка кетесиз. Өзүңүзгө, билимиңизге, жан дүйнөңүзгө инвестиция кылган сайын биз бир гана жан дүйнөбүздү мындай тарбиялап, тазалап гана жашообузду оңдой алабыз да. Эч убакта күйөөбүздү оңдой албайбыз, балдарыбызды оңдой албайбыз, кайын журтубузду тем более оңдой албайбыз да, акчаны барып табып жулуп алып чогулта албайбыз. Бир гана жан дүйнө трансформациясы, бир гана жан дүйнө тазалыгы, ойдун тазалыгы, сезимдин тазалыгы менен ниетибиз өзгөргөндө Аллах таалам тегерегибиздеги нерселерди мынтип эле өзгөртүп коет да. Күйөөңдүн жүрөгүнө мынтип эле сага мээрим берип коет. Күйөөңдүн кирешесин мондай кылып туруп эле жеңилдетип, берекелүү кылып коет. Эмне? Сенден бир гана асыл айым болууңду күтүлөт да. Биз негизи бул жашоого эмнеге келдик? Тарбиялануу үчүн келдик. Тарбиялануу деген эмне? Ойлоруңду тазартуу, сезимдериңди тазартуу, андан келип чыккан кыймыл-аракет, действие, реакцияларыңдын асыл болуусу. Ошо асыл адам болуу үчүн, тарбиялануу үчүн келдик да. Ар бир суноо, ар бир көйгөй, ар бир проблема бизди асыл адам, жакшы адам кылууга багытталган да. Анан ой ушул проблема менде эле бар деп монтип отура берсек, асыл адам болбой чөгүп кетебиз, наоборот. Болотого батып кетебиз. Ал эми мисалы ушундай психология билимин колдонуп, сизге колдоо жол көрсөткөн адистин колдоосун алып, асыл адам болууга эч убакыт аябаңыз, акча аябаңыз, энергия аябаңыз да. Сериал көрүп жата бергенде убакыт өтө берет. Эртең өкүнүп каласыз. Неге мен өзүмдүн жашоомду өзүм колума албадым? Неге мен алып жүрө бердим? Деп мындай 5 жылдан 10 жылдан кийин 80ге чыкканда 90го чыкканда жашообузду өкүнбөй турган деңгээлде жашаш үчүн бүгүн кадамды жасашыбыз керек. Бүгүн оюбузду тазалаш керек. Бүгүн зависттен, мисалы зависттен тазалануу деген практикаларды берем. Завист кылган адам эч убакта байыбайт. Бирөөнү осуждение, мындай андай деп критика кылган, ал адам да ошол деңгээлге жетпейт. Ошол сыяктуу бизге тоскоолдук кылган эмоцияларды кое берүүчү практика, техника, колдоо, атмосфера сиздерге түзүп берип атабыз. Ошону колдонуп кетиш керек да. Мындан эч убакта акча аябагыла. Тем более мен абдан арзан баа койдум. Бул проект алгачкы жолу старт алып атат. Ошол себептен Рамазан айынын урматына жан дүйнөнү өзгөртүп калууга эң сонун шанс Рамазан айы дагычы. Ушуну колдонуп калыңыздар. Анан 48 сааттын ичинде дагы эң сонун скидка менен катталып калыңыздар да. Убакыт жок дейсиздер, убакытты эмне ушакка кетип атат, жөн эле сериалдарга кетип атат. Андан көрө жан дүйнөңүздө эмне бар, кайсы мусор бар, кайсы керексиз нерсе бар, каерде кимге тарынып атам. Ата энеңизге тарындыңыз, болду. Күйөөңүз менен отношенияны забудьте, личное счастье да, деньги забудьте, жан дүйнөдө тынчтыкты забудьте. Ошонун баардыгын жөнөкөй эле эмне, жан дүйнөбүздү тазалоо аркылуу алсак болот. Күйөөңүз каршы болуп атса, күйөөңүз менен сүйлөшкөндү үйрөтөбүз. Күйөөңүзгөдөн акча алып курска катталам десеңиз, кандай сүйлөшүү керек? Мисалы мынтип айтсаңыз болот. Жан, ушул убакка чейин мен мисалы
сенин аялың эмес балаң сыяктуу болуп жүрүптүрмүн, сага тынчтык бербей, дайыма маанайым жок, ушул абалдан чыккым келип атат, мен бир сонун адисти таптым, мага жардам берет деп сезип атам, ошого мага колдоо көрсөтүп койсоң жакшы болот эле деп жөн эле ой пикириңерди айтуу. Мага курс алып берип койчу деп жалдырап эмес, же болбосо алып берип койсоң өлөсүңбү деп үстүртөн эмес, жөн эле ушундай менде сезим болуп атат, ушуну колдоп берсең жакшы болот эле. Колдоп берсе колдоп берди, колдоп бербесе Аллах Таала башка бир жолун ачып берет. Главное ниет. Мен катышам деген ниет кылып койгула болду. Анан ушундай курстарга катышууда, трансформационный курстарга катышууда тоскоолдуктар болот. Акчаң бир жака иштетиш керек болуп калат, акча табылбай, балаң ооруп калып бирдеме болуп эле ушул жака келбештин жолу болуп кетет да. Эмнеге дегенде, ушул жерде сизде трансформация, өзгөрүү жашайсыз. Биз өзгөргөндү жаман көрөбүз. Особенно биздин мээбиз жаман көрөт, анткени биздин мээбиз көнгөн, страдать этип жүрүсүң, страдать эткен жолдо көнгөн, тынч, тише едешь, дольше будешь деп жүргөндү жакшы көрөт. Ошондуктан жаңы жашоого, хоть ал жерде сен бактылуу болсоң дагы, мээ бизди ошол жака кое бербейт, уруксат бербейт. Эски эле менге жүрөрчү тынч эле дейт да. Ошон үчүн ушундай трансформация боло турган эмеге, мейкиндикке бизди кое бербей, инерция артка тартып турат. Ошондуктан буга мээбиздин алдамчылыгына, уловкаларына алданып калбай, наоборот, значит, канчалык ушул курска тоскоолдук көп болуп атса, ошончолук сизде ушул жерде күчтүү трансформация болот деген белги, и ошону ашып келгенге сиз өзүңүзгө сөз беришиңиз керек да. Эми бул проекттин акча жумшаган жалко, убакыт жумшаган жалко, энергия жумшаган жалко болуп атса, бул жагын ойлоп көрүңүздөр. Мисалы, дайыма күчтүү болуп жүргөн канчалык оңой, чарчаган жоксузбу? Декретте өзүңдү жоготуп, депрессияда отуруп, наалып, Инстаграмда карап элдин баарын ичиң күйүп отурган канчалык сага жагымдуу? Же ушул нерсени мисалы 8.000 сом менен чечип алсаң болот. 1-1,5 айдын ичинде. Кайсынысы мындай более выгодное решение да? Канча үй бүлө измена жашап атат, ажырашуу жашап атат, канча балдар мындай ата энесинин тил табышпагандыгы үчүн гана жалгыз калып атат. Мындай тирүү жетим калып атат. Менин эң ичим күйгөн, ичим бышкан нерсе ушул коомдогу ажырашууну алдын алуу, балдар ата энесиз калбаса экен деген аябай менин эмем бар да, каалоом бар. Анткени мисалы, менин балдарымды карасам, кечинде атасы жумуштан келер саатын билет да, ошодон жарым саат, 1 саат кечип баштайт, чыйпылыктап атам гана деп адеп эшикти ачышып, айнекти карашып, атам келдиби деп, машиналар өтсө машинанын үнүн угуп, атам машинасыбы же биздики эмеспи деп чырылдашат да. Анан мен элестетем да, канча бала ошондо атасын 1 жыл көрбөйт, 10 жыл көрбөйт, атасы жок жашап атат депчи. Мунун баардыгына эмне? Эки адамдын тил табышына мындай салым кошуп, жардам берип койсоң эле ошол нерсе болмок эмес да. Ошондуктан мен прям азыр дагы мындай аябай ичим бышып атат. Ушундай нерселер болбосо дейм коомдочу. Ошол үчүн күйөөң менен тил табыш үчүн сен өзүң жан дүйнөңдө тил табышканды билишиң керек. Бул жана биздин айым проектибиздин 1-модулу, мен деген модулда ошол абалга келебиз. Анан өзүң түшүнүктүү, тынч, ресурстуу абалда болуп, жолдошуң менен мамиле куруу жеп жеңил, жагымдуу, терең, эмоционалдуу, романтикалуу, страстный, сонун мамиле болот да. Ошол экөөңүн сонун отношенияңан үйдүн атмосферасы позитивный. Балдар бактылуу, балдардын иммунитети күчтүү да. Ушул нерсеге келүү жакшыбы? Мисалы, 1-1,5 ай убакыт жумшап, 8-10 миң сом акча жумшап, же ошол күйөөң менен кыжылдашып, мушташып, телефонун чукулап, барып любовницасын сабап, тытышып, балдарыңды психикасын өлтүрүп жашаган жакшыбы да? Кудай сактасын анда. Мисалы, акча деп жүрөсүң, акчаң бар, бирок өзүң жан дүйнөңө карап койгонго убактың жок.
Анан карасаң уже убактың өтүп кетти, үй бүлө кура албай калдың же болбосо балдарың чоңоюп калды, сенин мээримиң берилбей калды. Ушундай нерселерди зачем? Туура приоритет коюп, тынчып, жан дүйнөңдү угуп, баарын ордорду менен жашап, анан өкүнбөгүдөй болгон жакшы. Бул нерсени дагы сиздерди ушул багытта командабыз менен коопсуз, жылуу атмосферада алып барганга даярбыз. Бул нерседен кичине акчаны жана кичине убакытты аябаңыздар. Канча апалар өзүн жаман апамын деп сезип атат, өзүн жалгыз сезип атат, өзүнө ишенбей, төмөн сезип, күйөөсүн кызганып, өзүн салыштырып, башкалар. Ушул абалдар канчалык негативный состояние. Бир эле даже сен ушул проекттен өзүңдү салыштырбай калсаң, бул момундай результат да. Бул минимум бир эле результат албайсыңар. Бул жерде сөзсүз түрдө өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдүн тынчтыгы, ден соолугуңардын жакшырганы, уйкуңардын жакшырганы, күйөөңөрдүн, өзүңөрдүн акчаңардын көбөйүшү, негизи эле мындай тынчып, силерге баардык жакшылыктар өзүнөн өзү тартылып баштаганы, ушундай результаттарды кааласаңыздар, сөзсүз түрдө айым проектине келиңиздер. Тандоо сиздерде. Мен сиздерге жол көрсөтүп, билим менен бөлүшкөнгө даярмын. Анан албетте натыйжанын баары Аллах Тааладан. Биз аракетибизди кылабыз, ниетибизди тазалаганга аракет кылабыз. Психология буга жардам берген сонун инструмент. Анан сиздер менен ушул 1,5 ай сонун барктуу айым болуу жолун чогуу өтүүгө мен даярмын. Бардык суроолорду менеджерлериңиздерге бериңиздер. Суроолор болсо Инстаграмда директке бериңиздер. Инстаграм шапка профиляда ссылка турат, WhatsApp менеджерибиздин, ошол жака бериңиздер. Баарыңыздарды күтөмүн. Эртең дагы саат 8-де бизде түз эфир болот. Эртеңки эмени мындай кайсы багытта техника аткарайлы, акча багытында, күйөө багытында аткарайлыбы айтып коюңуздар. Анан телеграмыбыз бар. Телеграмга кирип дагы ошол жактан суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, эртең мен ошол боюнча дагы ошол багытта сабак өткөнгө аракет кылайын. Акчасын 4 айга бөлүп төлөсөңөр болот. Эми элестеткиле 8.000 сомду 4 айга бөлсөңөр 2.000 төлөп коесуңар да. Адал рассрочка деген М-банкта рассрочка бар экен, ошол жерден алсаңар болот. 13.000 сомдук VIP тарифке кирүүнү сунуштаймын. Ал жерде 3 модуль тең болот. Мен, үй бүлөм жана акча деген 3 модуль тең ошол жерде толтура техникаларды аласыңар. Бул жерде негизги техникадан дагы бизде куратор менен чат болот. Ал жерде мен дагы көзөмөлдөп турам. Ар бир техниканы аткарууда жардам берип, суроолоруңарга жооп берип, кыйналып атсаңар колдоп, аябай мындай сүйүү атмосферасы болот. Эч ким силерди шаштырып марафонго киргенде боло эле бол деп лыкылдатпайбыз, урушпайбыз. Жылуу, жумшак, коопсуз атмосферада трансформация жашайсыздар, Кудай буйруса, айымдар. Анан ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп калыңыздар. Премиум тарифте бир 3-4 эле киши алам, жеке разбор болот ал жакта. 2-3 айдын ичинде 4 жеке разбор кылып берем ошол кирген ар бир айымга. Эртеңки техника акча боюнча болсунчу. Мен да ошондой ойлоп жатам, акча багытында болсун деп. Буюрса эртең да 8-де келиңиздер, акча багытында бир техника аткарабыз. Анан бүгүн эфирден кандай инсайт алдыңыз? Азыр эфирди сактап коебуз. Комментарийге жазыңыздар, эфир менен сторисиңизде бөлүшүп коюңуздар. Мени отметка кылып, мага ыраазычылык белгисинде бири-бирибизге мындай энергообмен болсун. Мен сиздерге бүгүн сабак өтүп бердим, сиздер мени стористе белгилеп ыраазычылыгыңыздарды билдирип, мындай инсайт, эмне инсайт алдыңыз, кандай бир сезим алдыңыз, ошону бөлүшүп кетиңиздер айымдар. Баарыңыздарды айым проектинде күтөм. Жакшы калыңыздар. Бардык суроолорду менеджерлерге берсеңер, силерге толук түшүндүрүп беришет. Модульдар, сабактар, мен азыр модуль деп эле айтып койбодум, ар биринин ичинде 10 чактыдан сабактар, техникалар бар да. Азыр мен жөн эле мен деген модуль деп айтып койдум, анын ичинде 10 чакты сабак, техникалар бар. Үй бүлө деген анын ичинде 20 чакты сабак, техникалар бар да. Акча боюнча өзүнчө кетет. Анан ошо детальный вопростордун баардыгын менеджер сиздерге жардам берет. Мага аябай жакты, сонун сабак болду дейт. Чоң рахмат. Мага да жакты.
Ошол. Жашыгансыздар анда эмес, мен чыктым.